Баарыңарга салам достор, кандайсыңар? Монтип акырындан көбөй атабыз. Акыркы жаңылыктар ушул. Көчө баштаган ондордон. Бир экөө тырсылдатып. Экилерде бир чыгаргам, 6да 1, анан 8де 1. Түнчүндө 12лерде бир чыгардым. Анан азыр жумуштан келип дагы бир чыгардым. Олар жүрбөйм. Сабак ургандар ушулар сызылдатып атат. Ушул интервалда ошол 4 сааттан кармайм да чыгарыш үчүнчү. Антпесең ичинен толук кургабаса ичинен мону жүдөтүп ийет. Келгенде чыйылдап, мыйылдап, же тамак жебейт, же төбөлендиге калып калат да беркилерге. Бияктаны бир 100гө жакын, 190, 90дой, 100дөй да. Могулар австралиялар, кара австралиялар. Могу көк австралиялар уктап жаткан. Ушундайларды алып калам, мондайларды. Караларды бүт сатам. Могу болсо пушкинский. Чыгышы жакшы, ынтымакта чыгып беришти. Бир күндө эле толугу менен. Кичине анча-мынча тиякта чоңдору калды. 4-5 калды окшойт. Анын да бир эски жумурткалар болчу, даталарын жазганым жакшы болуптур. Сыртына ошолор кичине калып калды. Ладно, ничего. Жакшы, чыгышы бир 90%-тын тегерегинде, дагы толук күтө элек. Корооздор жакшы эле, инкубаторун деле жакшы. Инкубаторду бир күн эми обзор кылып берем. Мондай ящиктен эле жасагам, экөөнү бириктиргем мына мону. Мондай крышкасын менен бар деле койгом. Ичинде тигине эки катарда үстүндө эле калды, астында аз эле. Бул болсо жана чыккан жумурткалардын табыктары. Көрдүңөрбү? Толук ичинде. Ошон үчүн жөжөгө жардам бербегиле, могу кан тамырлар менен ака үзүлмөйүнчө киндиги ушу менен жабышып турат да. Туура эмес болуп калса эле болду, өлүп калат. Алсыз болуп өлүп калат жөжөңөр. Көрдүңөрбү мондайды? Де баштыкчасы жана саргычы сакталганчы. Ошол толук соруп бүткөндөн кийин өзү эле жөжө чыгат. Мына кан тамырларды бүт ошо менен ал киндигине бириккен да. Ошон үчүн тийбегиле. Өзү чыгат ал. Жакшы инкубацияны ушуну билсеңер болот да, мына толук мындай соруп чыгыш керек да. Лишний эчтеке кылбайт. Ошол эми мондай жашиктен жасасаңар болот эми. 20 миңге деген эмне деген инкубатор ал 90 жумурткалык. Монун ичине 120-ны салдым мен. Чыгарганга да 3 күндүк, бул эски инкубаторум. Жаңы болсо 18 күндүк кылып койдум ал. Ары бери одарып турат да, бир 45 градускачы. Жакшы, мага жакты. Эми канчаны салганды деле эсептеген эмесмин. Болжолду мындай эле салып салгам толгон эле. Анан мынакей жыйынтык. Олардын караларын бүт алып кетет, көктөрүн алып калам. Пушкинскилерден да кичине алып калам, өзүмө ата-энелик үйүргөчү. Жайга жакын австралиялардын үйүрүн сатам. Он тоок бир короз мына мондай. Короз көк, тооктор карада мондай жөжөлөрдү берет. Эми азырынча иштеп турушсун. Жеп ичкенин актап, мага да кичине тооканамды бүтүрүп алганга кичине акча кылып берип койсо, анан менин чыгымымды майда барат. Инкубатор аркы берки акчам көбүрөөк кетип калган. Ананга кийин көрөсүңөр, моулардан кычыраган жөжөлөр чыгат да, анан көктөрдөнчү. Анан буларды кошо алабыз жумушу. Жемей, ичмей, уктамай, чычмай. Бул болсо колго жазылган. Атайымда ээленген комбикорм, бул суусу. Биринчи күндөрү мондай жашыл чычат экен. Анан мондай неме төлөп төшөп берем, хыбы. Материалчы, ошо менен буттарды тайгаланбай эртерээк торолот. Анан жерге монтип чатып берип коем, уга деле. Бир экинчи күндөн баштап жей башташат мында. Бул газетти төшөп койгон. Чүпөрөктү алам бир 2 күндөн кийин, асты газет эле болот. Анан кийин буруудерге өткөрөм сеткагачы. Ошол эми аякы жаңылыктар кыскача. Сак саламатта тургула, көрүшкөнчө. Качан жөжө чыгарам деп аттым эле, билбей да буда күн да келди. Макул анда.